Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme inna salika ilmen nafi ve rızkan tayyib ve amelen mutakabbele. Allah'ım bizge пайдалуу илим насип кыл. Үйрөнгөнүбүздү жана үйрөнүп атканыбызды жакшылыгыбызга көргөр, илимибизге илим арттыра көр. Аллах таалам жардам менен бизди дагы деле ушу 3 негиз китебиндебиз. Адам баласынын жашоосундагы эң негизги нерсе өзүнүн жараткан Роббисин таанып билүү жана Аллах таалам берген динди далил менен билүү. Жана Аллах таалам жөнөткөн пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү. Ушул эң негизги нерсе. Автордун башкы 3 кириш сөзүн өтүп биз андан кийин бүгүн ушул 3 негиздин биринчи негизине киришебиз. Аллах таалам жардам менен. Автору сөзүнүн башында ошо биринчи негизде Аллах тааламды таанып билүү. Аллах тааламды таанып билүү дегенде ушул биринчи негиз болуп атат. Автордун сөзүн туура түшүнүп алалы. 3 негиз деген эмне десе, эгер сага айтылса 3 негиз деген эмне десе, аны билиш керек, важип болгон 3 негиз эмне десе, билгин ал Роббиңди таанып билүү жана динди таанып билүү, ислам динди далил менен жана пайгамбар алейхиссалату вассаламды таанып билүү. Мына ушул 3 негиз деп жооп бересиз. Ушул эң негиздүү нерсе. Биринчи негизден баштайбыз. Бул Роб Аллах тааламды таанып билүү билими. Ушул 3 негиз деген ушул. Негиз деген эмне десеңиз, негиз деген негизден жана бутактар таркайт. Дарактын тамыры болгондой эле, үйдүн жана основасы бар го, фундаменти. Ошону негиз дейт. Ошого барып анан дуал курулат, анан кырыша турат. Дарактын түйү чирип кеткен болсо, аны канча удобрение берип, жалбырактарына ар кандай сепсең деле пайда бербейт. Эмнеге? Себеби түйү чирик деп коет. Үй деле ошондой, түйү урап кеткен болсо, үстүн канча жасасаң деле кулап түшөт. Ошондой эле ушуну сүрөтүп атат. Негиз. Мына ушул 3 негизиң адамда туура болсо, тунук болсо, таза болсо, негиздүү болсо, альхамдулилля, калган ушу Аллах таалам болгон ишеним, пайгамбар алейхиссалату вассаламга ишеним, ислам динге болгон ишеним негиздүү туура так болот. Альхамдулилля, андан кийинки нерселердин баары туура курулат деген сөз. Мына ушул диндин баары, сооп күнөөнүн баардыгы, адамдын бактысы, бул дүйнө акыреттин баары ушул 3 негизге курулат. Аллах таалам болгон таануусу, пайгамбар алейхиссалату вассаламды болгон билими жана Аллах берген динди далил менен билүүсү. Ушул негиздердин кайсы бири адамда кулай турган болсо, анда дини кулайт, Кудай сактасын. Мына ислам диндин негизи ушул. Бүт маселелердин баардыгы ушул 3 негизге курулат деп, ошон үчүн автор муну детально, мындай маани маңызы менен ийне жибине чейин майдалап түшүндүргөндүгү да ушул. Себеби бул нерседе адамдын дини бактысы жатат. Муну түшүнбөсө бактысыз болуп калышы жатат. Мына адам деле кабырга барганда, адамдар аны көмүп жер менен тегиздеп таштаганда, кайтып кетишкенде, периштелер келгенде, 2 периште келип адамдан денесине жан салып, жанды кайра кайтарып, ана барзак жашоо башталат, билесиздер, барзак жашоо деген ушул кабырдагы бул дүйнөдөн өтүп, анан кыямат кайым турганга чейинки жашоону барзак жашоосу деп коет. Ал бул дүйнөдөгү жашоодой эмес. Ошол бир аралыкка чейин кыямат кайым туруп, адамдар бейиш кирип, тозокко кирген чейинки жашоону барзак жашоо дейт. 2 периште адамды тургузат, же отургузат. Отургузуп, эй, сен Роббиң ким? Диниң кайсы? Пайгамбарың ким деп сурайт. Момун адам болсо, мусулман адам, ушул 3 негизди жакшы түшүнгөн адам, Роббим Аллах, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалату вассалам деп жооп берет. Анан периште айтат: сен буларды кайдан билдиң десе, Аллах тааламдын китебин окудум, түшүндүм, билдим, окуп, түшүнүп, билип, аңдадым дейт. Мына ошондо Аллах тааламдан кабар берет. Менин колум туура айтты, тастыктады. Бейиштен болгон жайда төшөгүлө жана бейиштен анын кабырын адамдын көзүнүн кулачындай чоңойткула, кеңейткиле дейт. Элестеткиле, азыр жерди карасаңыз, кайсы жерге чейин көзүңүздүн кулачы жетет. Мына ошондой деңгээлде адамдын кабыры кеңейтилет. Мына ушул жерден бейиштен жыттыдары, бейиштин неаматтары адамга жаап келип турат. Ал көргөн, ал жакшылыкты көргөндө адам эмне дейт? О, Роббим, кыяматты тургуза көрчү дейт. Эмнеге? Ошончо жакшылыкты көргөндөн андан ары бейиш бар экенин адам аңдап сезип калат. Мен үй бүлөмө жолугайын, ушул жакшылыгымды көрөйүн деп. Ал эми шек санап жүргөн, Роббисин тааныбаган, пайгамбарын билбеген, динин билбеген, якинде ачык аныкта жүрбөгөн адам, тилинин учу менен исламды айтып койгон, жүрөгүндө шек болгон, экеленген, барбы Кудай, жокпу, кээ бирлер бар, жакшылыкты жасай берейин, дурук бар болуп калса,
эмне болот, проблема болбосун анан көрчү кыла берейин, болсоң 5 болбосоң 15 деп шек менен жасагандар бар. Кээ мусулмандардан коркуп дүйнөдөгү бир жакшылыктарга жетүү үчүн мусулмандар болгондор бар. Кээ бирлери 200-дүүлөр бар. Ичинде ишенбейт, сыртында мусулман кылып, кайсы бир кызыкчылыктын негизинде мусулман чөйкөдүндө жашап 200-дүү болгон адамдар бар. Аллах сактасын. Шек санаган 200-дүү адам кабырга киргенде ага да ушул суроолор берилет. Диниң кайсы, пайгамбарың ким дегенде, Роббиң ким дегенде билбейм дейт. Алла Таалам анын тилине илхам бербейт. Билбейм дейт. Айта албайм дейт. Керек болсо эмне тили буулуп ха деп калат дейт. Адамдар ушуну айтчу эле, бирок Алла Таалам мунун илхам берип тилине айта албайт. Адамдар айтып жүрчү эле, мен да айтчым эле муну дейт тиги дүйнөдө. Эмнеге? Ал ошо адамдарды ээрчигендигинен, анын жүрөгүнүн түпкүсүндө ишенбегендигинен, шек санап айтып жүргөндүгүнөн Алла Таалам ал адамга кабырда ийгилик, тауфик, илхам бербейт айтышкан. Бул дүйнөдө адамдар айткан үчүн эл үркүсө кош үркүп, имандын негизинде айткан эмес. Өзүнүн түпкүрүндөгү жүрөгүндө ишеним менен айткан эмес да. Кайсы бир кызыкчылыктар үчүн айтып жүргөн келмен. Диним ислам деп койгон, бирок исламга ынанган эмес. Жүрөгүндө динди кайтарып жүргөн. Пайгамбар Мухаммад деп койгон, бирок пайгамбар алейхиссалату вассаламдын мужизаларына, буйруктарына, тыйларына, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнө, шариатына ынанган эмес, моюн сунган эмес, ыраазы болгон эмес, балким жек көргөн, бирок сыртка чыгарган эмес, Алла сактасын. Тек гана жүрөгү менен эмес, тили менен айтып жүргөн. Ошон үчүн анан периште айтат: "Сен окуган да эмессиң, билген да эмессиң, бул нерсеге ынанган да эмессиң." Мына ошол кезде бир курал менен урат дейт ал адам. Жана 200-дүүнү тилин учу менен жүрөгүнө сиңбеген адамды 3 суроого жооп бере албаганды урат. Урганда жер бетиндеги ушул жин менен инсандан башка заттын баары угат деген да. Бул хадисте келген, туугандар, сохих хадис да. Биз укпайбыз да, уксак жүрөгүбүз жарылып өлүп калмакпыз да. Жана жиндерди укпайт. Калган жаныбарлар угат дейт. Ушундай кыйкырыгын, чыңырып бакыргандыгын. Андан кийин анын кабыргалары бири-бирине биригип, Алла сактасын, ошо тозоктон болгон от аргандай азаптары ал адамга жаап түшүп турат дейт Алла. Кулум калпайтты тозоктон болгон жайды ага төшөгүлө, тозоктун эшигин ачкыла деп Алла Тааламдан үн келет дейт. Мына ошон үчүн туугандар, бул маселени биз Роббини таанып билүү, сени жараткан, сага азык берип аткан, сени тарбиялап аткан, өстүргөн, канча кылымдан бери жок элең сени бар кылып, ошондой энеңдин ичинде 9 ай сени азыктандырган, андан чыккандан азыктырган, ушул күнгө чейин өлгөнчө сени азыктандырып келаткан, жараткан Роббиңди кантип майда чүйдөсүнө чейин таанып билүүдөн адам кайдыгер болот. Кантип бул нерсеге кош көңүл болот. Адамды канчалык тааныган сайын ошончолук ал адамга болгон кадыр баркың өсөт. Айтат го, тааныбас сыйлабас дейт. Алла Тааламды канча таанып билген сайын адам ошончолук Алла Таалам адамга сүйкүмдүү болот. Анын кадыр баркын билесиң, улуктугун билесиң, канчалык деңгээлде сага жакшылыктарды жадырып жатканын билесиң. Анан билбесең, үйрөнбөсөң, окубасаң, кантип Алла Таалам жакшылыктарын билет. Кантип ага шүгүр кыласың, кантип ага сыйынасың, түшүнбөсөң, билбесең. Мына ошон үчүн бу жерде сөзүндө эгер сага айтса, Роббиң ким десе, Роббим Аллах, ал мени тарбиялап жаратты, өстүрдү. Жана ал аламдардын, жалпы аламдардын Роббиси, тарбиялоочусу, ээси, өз жакшылыгы менен, неаматы менен тарбиялап өстүрүп турат деп айткын деп, ушу биринчи негизде эскерип атат. Эгер адам 3 негизди жакшы түшүнүп, жүрөгүнө сиңирип, ошол нерсе менен бул дүйнөдө жашай турган болсо, ынанып, ишенип, мажбурлап эмес, шек санап эмес, айла жоктон болгондо гана эмес, туугандардан, элдерден, ай бул мусулманчылыктан чыгып кетиптир, башка динге өтүп кетиптир деп айтпасын деген башка бир нерселерди көздөмө. Чын элеси адамдар сүйлөсө да, сүйлөбөсө да, эмне десе да, сен чын жүрөгүң менен ишенип, өзүң ынанып аткарсаң, ошондо жардам берет бул ислам дин. Ошондо сага пайдалуу болот деген сөз. Мына ошондо кабырда Алла Таалам сага ийгилик берет. Алла Таалам Куранда Ибрайым сүрөсүнүн 27-аятында айтат: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил каули сабит фил хаяти дуnya ва фил ахира." Аллах Таалам ыйман келтирген адамдарды бекем сөз менен бул дүйнөдө жана акыретте бекемдейт деген. Жана залымдарды Алла Таалам адаштырат деген. Ушул бекем сөздү алымдар эмне десе, тафсирде айтат: келиме, Аллахка болгон ишенимиң, ыйманың, исламың, диниң, ушул сөз менен Алла Таалам бул дүйнөдө да сени адашып кетүүдөн, динден ырып кетүүдөн, бузук иштерден Алла Таалам сени бекемдейт ушу ыйманың менен. Жана ошондой эле кабырдан бекемдейт. Роббим Алла, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад деп айтууга сага бекемдик берет Алла Таалам. Ыйман келтирген адамдарды Алла Таалам
ушул бекем сөз менен бул дүйнөдө жана акыретте бекемдейт деген. Мына бул 3 негизде эң улуу өтө зарыл нерсе. Мына ушул 3 негизде автору өтө кылдат так көңүл бурду. Көңүл бурууга чакырды, ачык баяндады. Таблицаны жаттагандай бир мектепте бир маселени эреже менен, анан тартиби менен бир нерсени маселени үйрөнөсүз го. Мына ошондой терең сүңгүп ишенип үйрөн дейт. Мына ошонун үстүндө ишеним менен, анан амал менен. Мына ошондо Аллах Таала бизди ушул сөз менен, иман сөзү менен, ла илаха иллаллах сөзү менен, ислам менен Аллах Таала бизди бул дүйнөдө жана акыретте бекемдейт дейт. Андан кийин автордун сөзү берди. Эгерде сага Роббиң ким деп айтса, менин Роббим Аллах деп айткын. Роббим Аллах, себеби ал мени жоктон бар кылып, тарбиялап, өстүрүп, чоңойтуп, ырыскысын жаадырып келет. Жана ошондой эле ааламдардын Роббиси, жалпы ааламдардын Роббиси өз нематы менен, жакшылыгы менен тарбиялап, өстүрүп, көзөмөлдөп келет. Буга чейин мындай жалпылап эле айт. 3 негиз дегенде бул Роббиңди таанып билүү, ислам динин далили менен билүү, пайгамбар алейхиссалату вассалам билүү. Эми биз бул жакта эмнемен киребиз? Кенен токтолобуз. Мына ушул биринчи негиздеги Алла Тааламды таанып билүүдеги кенен аяттар менен, далилдер менен, Куран сүннөт менен жана Аллах Таалам өз белгилерин коюп койгон бул ааламга. Акыл менен, адам акыл менен дагы акылы тастыктап турат. Мындай аламат белгилер бар, алар тастыктап турат. Ааламдардын Роббиси Аллах экендигин адам көрүп, ушунун бардыгын түшүнүп, жүрөгүнө бекемдеп тастыктайт. Мусулман адам эң биринчи Куран сүннөт. Аллах Таалам китеби чоң далил, пайгамбар алейхиссалату вассаламдын алып келген жолу, сүннөтү тастыктап турат. Андан ары акыл да тастыктайт. Анан ааламдарда көрүп турган эмнелер? Ай, күн, асман, жер, ушунун бардыгы ааламдагы нерселердин бар, аламаттар, белгилердин бардыгы Аллахтын бар экенин бар тастап турат. Мына ушул нерсени далил менен билиш керек болот. Ал эми жанагындай күмөндүү жагдайларга, шектердин негизинде, адамдардын сөзүндө, сокур ээрчүүнүн негизинде, жана жомоктордун негизинде, ырым-жырымдардын негизинде ишенип калган ишенимдердин бардыгы бул туруктуу нерсе эмес. Мунун бардыгы жоголуучу нерсе. Аллах сактасын. Мунун баары жалган нерсе. Мусулман адам мындай болбош керек. Ишенимиңиз бекем байланыш керек. Куран сүннөттөгүн негизинде, ишеним негизинде сизде өкүмдөр байланат ушул нерсеге. Курандагы пайгамбар алейхиссалату вассаламдагы алып келген нерселерди акыл тастыктайт, саламат акыл тастыктайт. Шейх азыр бул алып келген негиздердин ар бирөө ушул далилдер менен, якин менен, Куран менен, пайгамбар алейхиссалату хадис менен саламаттагы акыл тастыктайт. Анан жер бетиндеги аламаттар, белгилердин бардыгы көргөзүп ачыктап турат. Мусулман адам дининен, пайгамбарынан, өзүрү жараткан Роббисинен эч кандай шек, экеленүү, күмөндүү жагдайлар болбош керек. Күмөндүү жагдайлар болот экиздүү адамдарда, же аны таанып билбеген адамдарда, үйрөнбөгөн адамдарда, Алла сактасын. Жанагындай ырым-жырым жомоктор негизинде, ар кандай хикаяттар негизинде жүрө берет. Мына кээ бир адамдар таң каласың, намаз окуп жүрүп деле ушундай ишенимге ишенгендер бар экен. Жакында эле бирөө айтат, жакшы болуп жүрсөң, кайра жаралат экенсиң адам болуп. Жаман болсоң, доңуз болуп жаралат экенсиң дегендер бар экен. Кээ бир адамдар аласыз, намаз окуп жүрүп, эми Кудай жок болуп калса, бар болуп калса, эми намаз окуй берейли, буйруганы болор, бар болуп калса, пайдасы тияр, жок болуп калса, зато бул дүйнөдө жүрдүк дегендей шек санап жүргөндөр бар. Кантип ушундай акыйда адамга жардам берет Аллах Таала? Өзүнүн ишениминде шек санап аткан болсо, жараткан Роббисине экеленип аткан болсо, күмөн санап аткан болсо, Аллах сактасын. Мына эгерде сиз суралсаңыз, Роббиң ким десе, мына ушул суроону бул дүйнөдө да, анан акыретте да сураласыз. Чын эле сени жараткан Роббиң ким десе, ушуну эч шек санабастан, якиниң менен, далил менен жооп бере аласыңбы? Адам жооп бере алабы ушуну? Эч шек санабастан, далилиң менен, Куран, сүннөт, Алла Таалам берген аяттар менен, саламат акыл менен адам, билген адам айтат: Робби Аллах хуа хада вал жаваб. Акыл жактан жооп берсе, адам айтат: ооба, менин Роббим Аллах Таалам. Себеби ал өз жакшылыгы менен тарбиялап, өстүрүп, ырыскысын берип, жадырып келет Алла Таалам. Бул эмне далил болот? Бул акыл далил. Муну эч ким астан албайт. Сен өзүң бар болуп калдың беле? Же каяктан Аллахтан башка ким берип атат бул рызкыны деп. Бул эмне экен? Акыл далил. Мына Алла Таалам ааламдарды жаратып, өзү рызкы берип, өзү тарбиялап, өзү көзөмөлдөп келет. Ошон ааламдардын арасында адам баласы. Эненин ичинде болсо дагы, ошо каңгарлашпай, адамга зыян бербей, эркек болобу, аял болобу, жоктон бар кылып туруп, эненин ичине салып, уже 9 ай бою ичинде энеси аркылуу азыктандырылат.
ошол ырыскыны ким берип атат? Ким ага узатып жөнөтүп атат? Ошол зыянын пайдасынан айырмалап, зыян бербей, жаштын арис деген ырыскыны берип турат. Анан жан салат, анан кыймылдап баштайт. Анан бул дүйнөгө келет. Ошондой саламаттыкта, ден соолукта эненин сүтүн ичет. Ошентип балагатка жетет. Ошентип чоңоет. Ушунун бардыгында абалда, этаптарда ким ырыскыны берип, эненин сүтү аркылуу ичинде жашоодо ушул ырыскыны ким берип атат? Күч кубатка жеткенге чейинки абалда. Ушунун бардыгы Алла Тааланын ырыскысы. Алла Таалам Роб деген сыпаты менен тарбиялап, өстүрүп, чоңойтуп ырыскысын жаадырып тургандыгы. Мунун баары эмнеге далил экен? Акыл далил. Эч бир адамдын саламат болсо акылы бул нерсени танбайт, жокко чыгарбайт. Ушундай тарбияны, ушундай азыкты берип аткан Алла Таалам эмеспи? Мына ушул менин Роббим. Эми жер бетиндеги ааламдар бар да. Адамзат, айбандар, анан жер бетинде кургакта жашап аткандар, суунун ичинде жашап аткандар, деңиздеги. Кичи болсун, чоң болсун, кандай гана жандыктар болбосун, бардыгы Алла Тааламдын Роб деген сыпаты менен аларды азыктандырып, ырыскысын берип атат Алла Таалам. Куранда Алла Таалам Мүлк сүрөсүнүн 21-аятында айтат: "Амман хадаллази ярзукум ин амсака ризка." Ырыскыны берип аткан Алла Таалам токтотуп койсо кандай болор эле? Худ сүрөсүндө 6-аят: "Ома мин даббатин фил арди илля алаллахи ризкуха." Жер бетинде кандай гана жан болбосун, анын ар бирөөнүн ырыскысы Аллах Тааламда. Аллах Таалам азыктандырып турат деген. Анкабут сүрөсү 60-аят: "Ва каим мин даббатин ла тахмилу ризкаха Аллах ярзукуха ва иякум." Кайсыл гана жандык болбосун, анын ырыскысы Аллах Тааламда. Аллах Таалам аларды да азыктандырат, силерди да азыктандырат дейт. "Заликумуллаху роббукум фа'буду." Мына ушул силердин Роббиңер, эми өзүнө сыйынбайсыңарбы дейт. Эми мындан башка кабырга сыйынгандар, буттарга сыйынгандар, ар кандай айкелдерге сыйынгандар, арбактарга сыйынгандар, Аллахтан башкага жана уйга сыйынгандар, күнгө сыйынгандар, ташка сыйынгандар ушундай бир азыктандырып, ырыскы бере алабы? Жок да. Ушундай ырыскы берип турган, мени көзөмөлдөп турган, мени өстүрүп турган, мени жараткан ушул Роббиммен мен сыйынам деш керек. Башка эч кимге мен сыйынбайм деп. Автор сөзүндө айтат: "Мына менин чыныгы жаратуучум, чыныгы сыйынуучу затым ушул. Мындан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Ушул менин жаратуучум, ушул менин сыйынуучу затым" дейт. Ушундай сыпат менен сыпатталган Роб сыйынууга татыктуу. Жөн эле Алла Тааламдын кудуретине, анын жаратуучусуна Алла Тааламга ыйман келтирип коюу жетпейт да. Мусулман менен мушриктин айырмасы ушуда. Көп ойлойт, мусулман менен мушриктин айырмасы тиги Кудайга ишенбейт деп. Же Алла Тааламдын жаратуучусу экенин ишенбейт, же Роб экенин ишенбейт, же ырыскы берип турганын ишенбейт деп ойлойт. Жок, андай эмес. Маселе буда эмес. Ал дагы ишенет ушул нерсеге, мушрик да ишенет. Момун да ишенет. Айырмабыз эмне десе, айырмабыз биз ибадатты Аллах Таалам жалгыздайбыз. А ишенимде биз деле жалгыздайбыз, мушрик деле жалгыздайт. Аллахтан башкага сыйынгандарды мушриктерсе, алар деле Алла Тааламга ушул кудуретти берет. Ал жаратуучу, өлтүрүүчү, тирилтүүчү, ырыскын берип турат, ааламдардын Роббиси көзөмөлдөп турат, ырыскысын жаадырып турат деп ушул ынанымды ишенет мушрик деле. А биздин айырмабыз, биз Аллахка болгон жакындыгыбызды, кайрылуубузда, дуабызда, ибадатыбызда жалгыздайбыз Алла Таалам. Жалгыз өзүнө гана арнайбыз. Ал эми мушрик адам ишенимде эмес, ал ибадатында шерик кошот. Ишенимде кандай жалгыз Аллах, эки Кудай бар, үч Кудай бар дебегениңде эле, ааламдардын башка бир Робби бар, дагы бир күч бар дебегениңде эле жалгыз Аллахка арнап атпайсың. Аллах тирилтти, Аллах өлтүрөт, Аллах Таалам тарбиялап атат деп ушундай жалгыз өзүнө ишенгенде эле жалгыз өзүнө ибадатты арна деген сөз. Мына ушул чыныгы тавхид, мына ушул чыныгы ибадат, мына ушул чыныгы ихлас. Анын шериги жок, жалгыз өзү деп ынанганда эле жалгыз өзүнө ибадатты арна деген сөз. Мушриктер менен мусулман, момун адамдардын айырмасы ушуда. Ишенимде эле эмес, ибадатты арноодо Алла Таалам. Кудайга сыйынууда жалгыз өзүнө сыйыны, ортомчу кошпо, шерик кошпо деген сөз. Аллах менен кошулуп дагы бирөө бар жаратат деп эч ким ишенбейт. Аллах менен кошулуп дагы бирөө бар алда ырыскы берет деп эч ким ишенбейт. Аллах менен кошулуп дагы бирөө бар ушундай ааламда, алда бул ааламга ээлик кылат деп эч ким ишенбейт мында. Мушрик деле айтат: "Менин Роббим Алла" дейт. Жаратуучум Алла дейт. Бирок мушриктики ибадаты тунук эмес. Жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнабайт. Алар жанатып береке тилеп, табарык кылып, дарактарга анмуну байлап, же таштарга, же олияларга, же кабырларга ортомчуларды кылып
Кудайга жакындайбыз деп ойлоо. Мына ушундай түшүнүгү буларды исламга киргизген жок. Ушундай түшүнүгү менен булар исламга кире алган жок. Мушрик бойдон калды. А мусулман адам ушундай Робту түшүнүп келип, мен Роббим жаратуучумун деп келип, анан не кылды? Ибадаттын бардыгын жалгыз Аллахтын өзүнө арнайт экенин түшүндү. Эч кандай периштелерге, эч кандай пайгамбарларга, эч кандай элчилерге, эч кандай оолияларга, эч кандай дарактарга, таштарга эч бирине арнабайм, эч кимди ортомчу кылбайм, эч кимди шерик кылбайм деген сөз. Кантип мени жараткан Алла болсо, Аллах таала мага рызык берип атса, Аллах таала мени азыктандырып атса, Аллах таала мени жоктон бар кылган, бул дүйнөдө да азыктырандырат, акыретте да Аллах таала ушу бейишин арнайт деген адам кантип анан Аллахтан башкага ибадаттын бир бөлүгүн арнайт, же ибадаттын бир түрүн арнайт? Бул адилетсиз го. Мына жогорудагы бардыгы бул эмнеге далил болду? Бул акылый далил. Муну акыл дагы кабыл албайт деген сөз. Эми Курандан болгон далил. Автору да айтат, андан кийин Курандан болгон далил. Алхамдулиллахи роббил аламин. Күндө Фатиха сүрөсүндө окуп атасыздар. Куранды биринчи эле ачканда ушул аятка жолугасыздар. Алдында бисмиллахи рахманир рахим, анан ушул эле алхамдулиллахи роббил аламин. Аламдардын роббиси болгон Аллахка мактоолор болсун деп айтып атасыз. Бейиште да киргенде акыркы сөздөрү ушул болот. Ва ахиру да'вахум алхамдулиллахи роббил аламин. Алардын акыркы сөзү бейиш кирген адамдардын да аламдардын роббиси болгон Аллахка мактоолор болсун деген. Аламдарды жаратканда да Алла таала мына ушул сөз менен жараткан. Аллахка мактоо болсун. Алхамдулиллахиллази халакас самавати вал ард ва жа'ала зулумати ван нур. Аллахка мактоолор болсун. Ал асмандарды, жерди жарат. Жана жарыктыкты, караңгылыкты жана нурду жаратты деп. Ошо аламдарды бүтүрүп бүткөндө кыямат кайым болгондо да ушул сөз менен алхамдулиллахи роббил аламин менен. Ал эми мактоо деген эмне десе, бүт мактоолорду Аллах тааламга арноо деген сөз. Аны эмне менен? Улуктоо менен, даңктоо менен, сыйынуу менен, сүйүү менен, жалынып жалбаруу менен. Адамды мактоо менен Аллахты мактоодо айырма бар туугандар. Адамды мактайсыз өзүнүн бир жакшы заты үчүн эле. Же болбосо сизге бир жакшылык кылса, ошол жакшылыктын көлөмүнө рахматыңызды айтып мактап коесуз. Ал эми Аллах болгон мактоо мындай эмес. Аллах болгон мактоодо бу жерде улуктоо бар, сүйүү бар. Анан бүт мактоонун түрүн баарын арнайсыз Алла таала. Себеби Алла таала ошол нерсенин баардыгына ээлик кылуучу, ошонун баарына татыктуу, абсолюттук мактоону арнайсыз. Ал эми адамга мактоо менен Аллага мактоонун айырмасы ушуда. Эчөө адамды мактаганда аны даңктап, жалынып жалбарып мактабайсыз. Ал эми Аллах тааламга жалынып жалбарып, мактап, сүйүү менен, даңктоо менен, улуктоо менен мактайсыз. Чексиз жакшылыктарына мактайсыз. Абсолюттук түрдөгү бардык мактоолорду камтыган мактоо менен мактайсыз. Айырмасы ушуда. Андан кийин Аллах деген сөз. Аллах деген сөз бул ибадатка татыктуу, ибадаттын ээси болгон, бүт могу махлукаттарынын, жараткандардын ээси болгон Аллах деген сөз да. Ошон үчүн Аллах деген сөздү башка нерселерди атаган болбойт. Мисалы, керек болсо, мен Кудайым деген Фираун өзүн Аллах деп айткан эмес. Мен силердин эгеңермин, мен силердин Роббиңермин деген сөздү айткан. Бирок мен Аллахмын деп айткан эмес. Бул жалгыз Аллахка гана айтылуучу сөз. Ал эми Роб деген бул сыпат. Роб бул Алла таалам сыпат. Жаратуучу, азыктандыруучу, рызкы берүүчү, аламды тарбиялоочу деген. Түшүндүк. Аллах деген ат менен эч ким Аллахтан башка эч ким аталбайт. Аллах өзү гана аталат. Ал эми алам дегенде алам көп тууганда. Периштелер аламы бар, жан жаныбар аламдары бар, курт кумуска аламдары бар, билесиздер. Жанагы жер бетиндеги деңиздеги алам бар. Мунун санын бир гана Аллах гана билет. Мына ушул бизден башка дагы 7 кабат асман, жердеги алам көп. Ушул аламдардын Роббиси Аллах болгон. Булундай аламдардын Роббиси деген сөз дагы тек гана Аллахтын өзүнө гана арналыш керек. Башка нерселерге айтууга болбойт. Бул тек гана Аллах тааламга гана айтылат. Аламдардын Роббиси деген сөз. Ал эми башкаларды кантип айтасыз? Чектеп айтасыз. Мисалы, эгеси деген үйдүн ээси, машинанын ээси, же малдын ээси деп. Ал эми Аллах тааламга айтылганда аламдардын эгеси, аламдардын Роббиси деген, аламдарды деген Аллахка гана айтылат. Ал эми башка махлукаттарга чектеп айтасыз. Андан кийин шейх сөзүндө Аллахтан башканын баары алам болуп саналат. Ошол аламдын бири менмин деп атат. Кыскасы Аллахтан башканын баары эмне болот экен? Алам болуп саналат. Адам дагы ошо аламдын бир бөлүгү. Капыр болсун, момун болсун, кимис болбойт, бардыгы алам. Мисалы мындай кылып айтса, анали роббун гойру роббил аламин. Бул аламдан да башка бир менин Роббим бар десе, бул сөз туура эмес да.
мындай болушу мүмкүн эмес. Ааламдардан да башка менин Роббим бар деп. Ааламдардын Роббиси ким экен? Бирөө эле. Мына ушул ааламдардын Роббиси бирөө деп адам моюн алгандан кийин билиш керек. Значит, ибадатка да татыктуу бир эле жалгыз Аллах. Мына ушул жерден мушриктердин дини туура эмес экенин, ибадаттардын баары жалгыз Аллахка арналар экенин билебиз. Фатиха сүрөсүндө биз 5-аятында Ияка набуду ва ияка настаин деп айтабыз күндө. Мына ушул жерде Аллах Тааламга биз чектеп сага гана сыйынабыз деп айтып атабыз. Эгерде биз сыйынабыз сага болгондо, анда бул жерде тастыктоо эле болуп калмак да. Биз жокко чыгаруу менен тастыктоо камтылган бул аятта. Аллахтан башка сыйынуучу заттардын баарын жокко чыгарабыз да, жалгыз Аллах гана өзү гана ибадатка татыктуу экенин тастыктайбыз. Ошон үчүн сага гана сыйынабыз, сенден гана жардам сурайбыз деп келген. Ошон үчүн ибадат болуп саналбайт, качан эки нерсе камтылмайынча, жокко чыгаруу менен тастыктоо. Келменин мааниси дагы ла иляха иллаллах, жокко чыгаруу. Жокко чыгарганда кимдер жокко чыгарасыңар? Аллахтан башка сыйынуу заттардын баардыгын жокко чыгарабыз. Тастыктаганда ибадаттын баарын жалгыз Аллахтын өзүнө гана арнап тастайбыз деген сөз. Мына ушул менин Роббим деп бул биринчи негиз болуп саналат. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайрил халқи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.